Умра сапарынан келгендер 2000 жаран менен байланышкан болушу мүмкүн. Бул тууралуу кечээ 18 мартта өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков айтты. Буга министрдин орун басары Кыргыздагы умра сапарынан келгендердин алабалын сурап, учурашуу жөрөлгөсүн мисал кылды. Мисалы, бир айылдын тургуну Сауд Аравияга барып сыйынып келсе, анын үйүнө айылдаштары келип учурашып, абалын сурап, колун кармап кетүүгө аракет кылышат. Анткени ал жерден келди деп билишет. Ушундай эле аракеттерди жасагандарды биз умра сапарынан келгендер менен байланыш кылган деп айтып жатабыз. Алар менен тыгыз байланышта жүргөндөр дароо карантинге алынды. Жөн эле учурашып кеткендерден дарыгерлер кабар алып байланышып турушат, деди ал. Коронавирус жуктургандар аларды үйгө кое берүүнү суранып жатышат, дейт министрлик. Коронавирус жуктуруп алган кыргыз жарандары үйгө кое берүүнү суранып жатышат. Бул тууралуу бүгүн 18 мартта Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Исаков коронавирус жуктургандардын дене табын стабилдүү экенин айтты. Учурда 3 жарандын абалы туруктуу. Алар жасалма дем алдыруучу аппараттарга муктаж эмес. Коронавирус аныкталган жарандарда жөтөл жок жана дене табы нормада болгондуктан үйгө кое берүүнү суранып жатышат. Карантинде жаткан башка кыргыз жарандары дагы үйлөрүнө кетүүнү суранышууда. Бирок биз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сунуштаган алгоритм менен иштеп жатабыз. Карантиндин 13 күнүндө алардан кайрадан анализ алынат. Эгер ал таза чыкса, жарандар үйлөрүнө чыгарылат, деп жооп берди Исаков. Эртең бүрсүгүнө умрадан дагы 300 кыргызстандык кайтып келет. Алдыдагы 2 күндө Сауд Аравияга кечээ ажылыкка барган 300 кыргызстандык мекенине кайтып келет. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаков маалымат жыйыны учурунда билдирди. Анын айтымында соңку бир айдын ичинде умрага 1000дин тегерегиндеги мекендеш барып келген. Эртең бүрсүгүнө 200 кыргызстандык умрадан кайтып келет. Алардын баарын аэропорттон текшеребиз. Эч биринде коронавирус аныкталбаса, үй карантинине жиберебиз. Эгер бирөө жарымдан аныкталса, баарын обсервацияга алабыз, деди Исаков. Мындан сырткары карантинге алынгандар үчүн өлкө боюнча 1600 койка даярдалганын айтып, учурда обсервацияда 321 адам жатканын белгиледи. 18 мартта Кыргызстанда коронавирус жуктурган 3 учур катталганы маалым болду. Алардын баары эркек адамдар жана Жалал Абад облусунун Сузак районунун жашоочулары. Сузак районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Коронавирус жуктургандар Сауд Аравиясынан кечээ ажылык сапардан кайтып келишкен. Алар учуп келген учакта Кыргызстандын 135 жараны болгон. Бул жарандардын өздүгү аныкталып, обсервацияга жаткырылды. Коронавирус жуктургандардын бири кечээ мекенине баргандан кийин ажы той өткөргөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус инфекциясын аныктаган 7000дей тест система бар. Кыргызстан 5000 тест системаны Россиядан жана эл аралык уюмдардан алган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан абактагы адамдар менен кыска жана узак мөөнөттүү жолугушууларга убактылуу тыюу салынганын билдиришти. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, карантиндин шарттарын бузган жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Өкмөттүн отурумунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөдө азык-түлүктүн запасы жетиштүү экенин билдирди. Саат 19:00 карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган жаңы учур катталган жок. Бул тууралуу коронавирус инфекциясынын өлкө аймагына жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтан билдиришти. Маалымат булагы бара келди. Бүгүн 19 марттан баштап Ош шаарынын кире беришиндеги Фуркат айылында ун жарманкеси уюштурулат. Бул тууралуу шаар мэриясынан билдиришти. Каалоочулар Кулатов Кечи районундагы борбордук ун базарына барса болот. Базарда ундун элге пайдалуу сатылуусун Ош шаарынын мэрии Талайбек Сарыбашев өз көзөмөлүнө алды. Биринчи сорттогу бир мешок ун 1350 сомдон сатылат. Бир адамга бир же эки каптан гана берилет. Пайда көрүү максатында дүңүнөн ун сатып алууну көздөгөндөргө ун сатылбайт деп айтылат билдирүүдө. Мэриядан кошумчалашкандай, жарманкенин шаар сыртына уюштурулушунун себеби тегерек четтеги тургундарды кечегидей кооптуу учурда эл көп шаарга киргизбей, сырттан ээн эркин алып кетүүсүнө шарт түзүү. Эске салсак, кечээ Ош шаарында ун алууга кезек күткөндөрдүн саны көп экени жана ун ала албай убара болгондор бар экени айтылган. Маалымат булагы Спутник.
Казакстандын Алматы шаарында коронавирус жуктурган дагы бир учур аныкталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Кечээ 18 мартка карата Казакстанда вирус жуктургандардын саны 36 адамга жетти. Алардын ичинен 18 учур Алматыда, 18 учур Нур Султан шаарында аныкталды. Аталган эки шаарда тең бүгүн 19 мартка караган түнү карантин режими башталган. Казакстан өзүнүн жарандарына өлкөдөн чыгууга 15 апрелге чейин тыюу салган. Казакстандыктар 15 апрелге чейин чет өлкөгө чыга алышпайт. Бул чет өлкөгө дарыланууга бара турган жарандарга тийиштүү эмес. Алар Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин мекемелери тарабынан тастыкталган документти көрсөтүшү керек деп айтылат билдирүүдө. 15 мартта Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев республикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу буйрукка кол койгон болчу. Бишкектеги калкты тейлөөчү Айчырык Дүрдүйнө дүкөнү коронавирусуна байланыштуу бүгүн 19 марттан тарта карантинге жабылат. Бул тууралуу ЦУМдун маркетинг бөлүмү маалымдаган. Карантин канча убакытка созулаары белгисиз. Белгилей кетсек, кечээ коронавирус Кыргызстандын жарандарында биринчи ирет катталып, өлкөдө чукул кырдаал түзүлүүдө. Казакстандык дарыгерлер коронавируска каршы флешмоб башташты. Алар карантин кезинде адамдардын оору жуктуруп албашы үчүн сыртка чыкпай, үйдө олтуруусун суранып жатышат. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Акылатчан дарыгерлердин сүрөттөрү Жамбыл облусунун саламаттыкты сактоо башкармалыгынын социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыяланган. Учурда ал сүрөттөрдү бөлүшкөндөр көбөйүп, ал популярдуу болууда. Дарыгерлер карантинде кармалган жарандарды эреже сактоосун өтүнүп, ак баракка "Мен сиз үчүн жумушта калдым, сиз да мен үчүн үйдө болуңуз" деген сыяктуу сөздөрдү жазып, аны кармап сүрөткө түшүшкөн. Бүгүн 19 мартка карата Бишкек Ош унаа жолу кадимки режимде иштеп жатат. Бардык категориядагы транспорт каражаттарына жол ачык экенин Транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Социалдык тармактарда Бишкек Ош унаа жолунун жабылышы тууралуу маалымат тараган. Бул билдирүүлөрдүн баары негизсиз, Кыргызстандын жарандарынын тынчсыздануусуна эч кандай себеп жок деп билдиришти